актер Тамада жана кыргыз стендап алгачкы тамаша жаратуучуларынын катышуучулары Улукбек Төлөмушев жана ошондой эле Бактияр Тынаев агабыз конокто. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Саламатсызбы, кандайсыздар? Рахмат. Келиңиздер, анда биздин кыргыз элибиз менен амандашып алыңыздар өзүңүздөр. Учурашып коюңуз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Саламатсыздарбы, 7 канал. Бизди куттуу студияныңыздарга ушундай жакшынакай маектешүүгө чакырганыңыздар үчүн биздин жамааттын атынан терең ыраазычылык. Келиңиздер, анда сөздүн башы концерттен башталсын. Концертиңиздерди кандай өткөрүп алдыңыздар? Концерт сонун болду. Сизге жактыбы? Ооба, буюрса жакшы. Эми кандай сезимдерге бөлөндү деп сурап коюшпу. Кандай сезимдерге бөлөндүңүздөр? Интернет болуп атат. Сезипесиңер ойгула дегендей. Ар бир концерт чын эле жаңы чыгып аткандай болор өзү, толкундуу. Өзгөчө Бишкекте да. Мындай региондорго барып келдик, жакында эле Орусча алып барып келдик, мындай аякта оңойроок чыккандай көп сезимге бөлөнбөй эле анан Бишкекте берсек биринчи жолу чыкчудай болду эле кайра калтылдап титиреп атып чыгабыз ар бир концертте. Элдин колдоосу кандай болду? Жакшы. Биздики аябай сонун, эл жылуу, анан бизде көбүнчө жаштар да. Биз менен теңдирөөктөр, анан ошо энергия да сонун да залда. Сонун. Кыргыз юморунда жаңы ачылыш болду негизинен. Бул демилге кандайча кантип пайда болду Кыргызстанда? Бул демилгени мындай болгон. Мыктыбек Мукаев деген досум, ал экөөбүз политехтен бери чогуу жүрөбүз, анан ал мурун эле айтып жүрчү. Ушундай ачыш керек, кыргыз тилде бирден көз керек деп чуркап жүрчү. Анан былтыр уже стендапка ачылганда 1,5 жыл болду. Биз мыкы кичинекей чакан кафеден баштаган, Жай продакшн деп жайында. Ал жерге мен мыкынын диджеи болуп баргам. Жөн эле музыка коюп берип, ноутбугумду көтөрүп алып, мен өзүм звукачты иштейм, анан барып коюп берип сам жаш балдар келип чыгарып атат, мыкы бир 20-30 киши келе выступать этебиз. Анан ошол жерден көрүп, что балдар чыгып атат, мен деле Гүлдүр Алат окшойм деп туруп, анан ошентип мыкыга кошулгам. Анан Баков айке бир 2-3 концертте келдиңиз ошондо? 3-чү чыгарылышта келдим. Баков айке келди, анан келип туруп ушундай бир жарды. Ошо менен анан акырындык менен команда түзүлдү. Чоң концерттерге айланып кеттик. Чындыгында эле аз убакыттын ичинде өзүңүздөрдүн көрөрмандарыңыздарды бат таптыңыздар, себебин айтып өтсөңүздөр. Мисалы, аз убакыттын ичинде эле сиздерди чындыгында көп адам көрөт. Ооба. Бул TikToктун күчү менен кетти окшойт да. Интернет блоктары менен Instagram дагы эмне ушинтип эле кетип атты. Анан эми тамашанын да сапаттары кичине биздики эме болуп атат, Баков айке мындай кыска нуска, анан эл да тажабайт да. Менин оюмча ошондон болуш керек. Азыр элдер дагы чыдаамы кетип баратпайбы, мындай бир нерсени кыска убакытта бере калбасаң көрбөйт да дальше. Чын эле. Ошондой деп ойлойм. Сиз кандай дейсиз? Сиз кандай ойлойсуз? Эми негизи акыркы убактарда тамаша жабылып, башка деле ошо юмор жаатында берүүлөр жок болуп калбадыбы акыркы 2-3 жылдан бери. Анан эл дагы ушул нерсеге суусап калган болуш керек деп ойлойм. Анан эми негизи азыр маалыматтын заманы. Маалымат бат-бат эле жайылып, элге бат-бат жетет экен. Анан ошол себептерден эми Кыргызстан кичинекей экен, бат эле жайылып кетти окшойт. Негизи тамашаны кантип жазасыздар? Негизи жашоодон эле алып айтасыздарбы же ойлонуп ушундай кылыш керек экен, ошондой элге өтөт деген сыяктуу? Бизде формулалар окшош, анан Баков айкеники бир башкача да, такыр бизге айтпайт кантип жазып атканын. Кандай ойлонуп? Кантип жазасыз? Бүгүн эфирде эксклюзив айтып кетпейсизби? Тамашаларды эми өзүңдү кыйнап жазганда эле бир алкакка салып алып, башы моундай болсо, значит аягы тигиндей болуш керек экен деп бир логикага салып жазган тамашалар деле мындай кээде эле бир жакшы болуп калбаса, көбүнчө мындай анча деле орто зар болуп калат. Көбүнчө баягы өзүнөн өзү бир ойдо жок учурда бир тамашалар келип калат, табигый жол менен. Ошол тамашалар күчтүү болуп калганын байкап жүрөм да мен. Элдер айтышабы негизи, ушул тамашаны айтып көрбөйсүздөрбү деп же? Мындай элдерде мындай нерсе бар. Биздин айылда тиги Туку айкебиз бар, ошону кошуп алсаңар өлө жарат деп эле ушинтип оңой көрө беришет да мындай. Бул тамашаны биз 2-3 айлап чогултабыз да. Мисалы үчүн сиз менен сүйлөшүп атамбы, бирөө менен сүйлөшүп атканда бирдемке чыгып кетсе, мен заметкиме жазып коем телефонго. Так, могу жөнүндө айтыш керек экен деп. Ушинтип чогулуп келе беребиз, анан бир концертке бир 10 күн калганда анан офиске чогулабыз. Идеяларды алып чыгып алып, анан ошону жазабыз. Кантип улантып кетсек болот, ушуну кандай ачсак болот. Эмне максатта айтып атабыз, элге кандай жеткириш керек деп анан заметкидеги болгон нерсени баарын чыгарып. Бир 30 тамаша чыкса, сахнага 10 эле калтырабыз, анткени күчтүүлөрүн эптеп калтырып, электен өткөзүп келет, анан акыры ушундай калат да.
Негизинен эле сиздердин юморуңуздар элдерге чындыгында өтөт да. Анан бул негизи өзүңүздөрдүн тубаса талантыңыздарбы же кандай? Өзүңүздөр тууралуу айтып өтсөңүздөр. Тубаса талант дегенде вот Баков айке жөнүндө айта кетейин. Өз жөнүндө айткысы келбейт. Тубаса талант да. Тамашо эчтеке ойногон эмес. Бир аз ачылбай жатат окшойт азыр. Негизи эле ачылбайт. Баков айкени ачыш кыйын. Бул и то сүйлөп атканда жакшы биз менен сүйлөшпөйт такыр. Биз менен келет, учурашат, сахнага чыгып жарат, кайра унчукпай кетип калат да, ушундай да. Тубаса талант экен анда. Бул тубаса талант. Сиздики? Мен болсо баягы тамашо бир аз ойноп көрдүк, анан кыялым болчу негизи эле артист болоюн деген. Үч жолу иштесе сахнага чыккым келчү, анан ырдайын десем көп кишинин кулагынан мындай бырышып уккусу келбейт, мындай даже аялым токтот, ырдаба дейт да. Голос жок, анан хотя бы сүйлөгөн жактан бир чыгып көрөйүнчү деп атат, анан ошондой болуп кеткен да. Өзүңүздөр тууралуу айтып өтсөңүздөр, негизи кесибиңиздер боюнча ким болуп? Сиз айта кетиңиз. Келиңиз, сиз айтыңыз. Мен кесибим боюнча электрикмин. Ай. Ошо электрик болуп иштейм. Кантип келип калдыңыз бул тармакка? Кантип? Бул тармакка мен 2018-2019 жылдары орусча стендапка чыгып көргөм да. Бишкекте элечи. Анан ошол жака бир жылдан ашык жүрдүм. Аяктан 7 монолог жазып турмун да орусча. Анан бир аз ийгиликтер болду. Өзүмө кичине ишенип калдым, ушул нерсени кылсам болот экен деп. Бирок жакшы жайылбай атты да, баягы орусча долбоор болупчу, чакан, чөйрөдө эле жүрдүк. Анан ошондо ойлоп жүрчүмүн, кыргызча ушундай стендап чыкса жакшы болуш керек, элге жакшы жетет болуш керек деп ойлоп жүргөм. Анан былтыр YouTube'дан көрүп калдым. 2 чыгарылыш чыгыптыр. Жай кафеде тартылып, ошо Улукбек биринчи стендапчылар 2 чыгарылыш чыгыптыр. Ошону көрүп эле анан дарегин алып барып МКга жолугуп, уруксат сурап чыгып көрөйүнбү деп. Чыгып көргөм, анан ошондон бери эле уланып келатат. Эң сонун. А сиз өзүңүздүн кесибиңиз тууралуу? Кесибим боюнча окуу жайым ашпозчумун. Технолог деп коет. Ошо тамак аштырманы бүткөнбүз. Анда да колубуздан келбей койду, иштеп көрдүк. Андан кийин машинанын майларын саттым. Кесип болуптур. Азыр куруучумун да, стройка тармагында иштейбиз. Эки жаатты тең бирдей алып кетесиз. Эми бул мындайча айтканда творчество мындай, бул кайф да, жан дүйнөгө наркотик деп коебуз. Бирок мыкы акча бере берсе деле жыргап жүрө берет да негизи. Баары бир чыгармачылык тартып турат дейсиз го. Чыгармачылык жан дүйнөдө бул эми бир башкача сон бир рахат да. Өзүңүздөр кайсыл жактын кулунусуздар, ошол тууралуу да айтып өтсөңүздөр. Элибиз бул жерде тааныгандар дагы, тааныбагандар дагы болсо. Мен Ысык көл областынан Түп районунан Долон деген айылынанмын. Бирок Каракол шаарында чоңойгом, окуп ошол жерде чоңоюп 9-класска чейин Караколдо жашап, анан Бишкекке ошол бойдон кеткем да калып калгам. Приезжий дегендей, гастарбайт. А сиз? Мен Нарын областына караштуу Атбаш районунан болом. Атбашы бул райондук борбордо. Ошол жакта төрөлүп, 11-ти бүтүп шаарга келгем. Негизинен эле негативди кандай кабыл аласыздар? Мисалы, тамашанын арасында бир 70-80% жакшы кабыл алып, жаштар түшүнүрсө, бирок ошолордун эле арасынан чыгат да. Туурабы? Кабыл албагандар. Кандай кабыл аласыздар? Кандай көз караштасыздар? Көңүл бурбайсыз? Эми негатив көп болот экен. Чыгармачылыкта көп эле болот экен, бирок эми ага көңүл бурчу нерселерге көңүл буруп, чын эле ушул жерин туура эмес кылып коюп, муну деп деле көңүл бурчу жерден көңүл буруш керек экен. Анан кээ бирлер өтө эле аша чаап эле башкача эле бир аккаунт, башка эле бир сүрөт коюп алып баргандай жаза бергендер бар. Андайларга көңүл бурбай эле койгон туура. Жок, мен эме болуп атам. Мен эми көнүп келдим артисттик жашоого. Башына негатив жазса эле, личкасын ачып алып, "Ноерим берчи, сен кимсиң?" деп эле, ошо кичинекей балдар же алар мындай экен, жашоодо байкуштар өздөрүнүн жашоосу же скучный болуппу, же кыларга иш жок кишилер экен. Чыныгы кыйындар антип жазганга убакыт жок экен. Эми көңүл бурганга үйрөнүп келип атабыз. Ай, булар жазып берет экен да кой деп элечи. Ошону эми эптеп атып көндүм, мен башында депрессия болорчу, нерв болуп эле негатив атат деп элечи. Негизинен эле көчөдөн сиздерди таанып сүрөткө түшүп алалы дегендер болобу? Мисалы, кыргыз стендаптын катышуучусу го түшүп алалы деп. Ооба, андай. Мени көбүнчө мурун 10 жылдык деген кинодо тартылганда кичинекей балдар көп келишет. Азыр болсо стендап менен да тааныган байкелер келе баштады. Сен 90-жылдагы жөнүндө сонун айттың, анан муну жакшы айттың деп. Бакып айкеники деле көп эмес, маршруткадан түшүп кетишет деп аткан сен. Мен деле таанып калып атышат, анан көбүнчө бойдокчулук жөнүндө тамашаларды айтам да, анан жашы өтүп калган балдар 30-тун тегерегиндеги
байке деп таанып калышып, анан бир досум үйлөнбөй жүрөт, баягы тамашаңызды айтып коюңузчу деп видеого тартып калышат, анан айтып берип коем. Кээде сүрөткө түшүп калып атабыз. Анан кээде бирөөнүкүнө свет оңдойн деп барсаң таанып калышат. Ушундай. Эң сонун. Негизинен эле кино жааты тууралуу да сурай кетейин. Негизинен буга чейин көптөгөн кинолордо деле роль жаратып келесиз. Негизи дагы да сунуштар болуп жатабы? Сунуштар болуп атат, бирок биз баягы стендапка көп маани берип кеттик. Анан бирок азыр киного кайра келебиз буюрса. Өзүбүздө да ойлор бар. Балким өзүм тартсамбы деген да ойлор кете берет. Кинодагы ал бир өзүнчө жакшы көргөн рахатым да аякта. Анан бирок стендапта көбүрөөк эме болот экен, мындай. Көрүүчүлөр менен сахнада через экран эмес, Живой. Живой, прямой көрүшүп кол чабуулар менен бул да бир башкача рахат экен. Бирок кинонун да өзүнүн сонун рахаты бар. Буюрса ал жакты да алабыз, биякты алып кете беребиз. Бактияр мырза, сиз кандай? Мен эми кино жаатында тажрыйбам жок. Бирок башка бирөө кылып аткан нерсе кызык боло берет экен да. Мисалы кинодон келгендер айтып калышат да, стендап жакшы экен деп. Анан мен ушу киного кызыга берем, бирок менде актерлук шык жөндөм деле жок экенин билем, бирок бир балким сценарий жазып же жардамчы болуп юмор жаатында кинолор болсо, бир диалогторуна мындай кылалы деп балким жардамчы катары бир иштеп көргүм келип, Сунуштар түшсө демек жүрөм. каршы эмессиз. Кандай роль жараткыңыз келет негизи өзүңүз кино жаатында? Комедиядан тышкары мисалы. Эми роль деле жарата албайт окшойм, мында сценарий жагына балким Көбүрөөк бас. аракет кылып көрсөм, балким ошол нерсе колуман келип калабы деп ойлоп калам да. Комедия кинолоргочу. Сиз негизи комедиядан башка жактан өзүңүздү элестете аласызбы? Мен Көргүңүз келеби? башка Мисалы, терс карман дейли, сөзүңүздү бөлдүм, кечиресиз. Мен эмем ошол жайында эле мен тартылдым, бир сериал азыр чыгат жакында. Туйгун деген ал эме да, криминалдык драма сериал. Аябай серьезный кино, МВДнын немеси менен тартылды, демилгеси менен. Анан мен аякта серьезный деп ойлодум. Ойноп атсам бирок операторлор күлүп эле, бул серьезный эме, мындай күлдүртмө жок. Мен ойношум ошол да. Ачакта режиссер өзүм да байкен болот. Жакын эле анан ал да рациядан улук, элди жарбай, талтайып, тултуйбой нормально ойноп берчү деп анан буюрса жакында көрөсүңөр чыгат азыр. Биринчи каналдарга, балким сиздердин каналдан чыгып калабы. Эң сонун. Негизинен эле биздин көрөрмөндөр суранып жатыптыр азыр. Ошо кыздар ыраазычылык үчүн эле тийип калат деген тамашаны айтып бериңиздерчи деп. Кыздар сиздин тамаша болду Сиздики? го? Мыкты чыкы байке. Чыгып айкедей. Эми айтышым керек азыр. Айтып берип койсоңуз, биздин көрөрмөндөр суранып жаткан экен учурда. Биз эфир болгондугуна байланыштуу. Чолпон атадагы концертте ошо айтылган тамаша болчу. Бирок мурун даярдалган эмес, ошо бир сахна артында турганда, баягы кезек күтүп турабыз да, башкалар чыгып атканда ошол учурда жаралып калган тамаша болуп калды да. Кыскача айтып берип коеюн. Мындай болчу да. Негизи жашың 37-ге чыкканда үйлөнөйүн деп эле аракет кылат экенсиң, бирок сенден эч нерсе зависеть этпей калат экен. Кудай деген ыймандуу кыздар эле соопчулукка тийип калабы деп күтүп калат экенсиң деген сыяктуу да. Эң сонун. Келиңиз анда сизден дагы бир тамаша болсун, эми жуп калып. Көрүүчүлөр азыр түз эфирде чындыгында күтүшөт да, сиздерди көргөндө эле айбыл кандай тамашасын айтат деп келди экен деген сыяктуу. Мен мындай кыска кечип концерттерден айтып коем. Жамеле эмеден. Нече концерттен деле айтып беребиз, балким элдер укпагандар болсо. Эме. Менде парикмахерлерге суроо бар. Эмнеге парикмахерлер сиздер чач тараштагылар суунун температурасын кишинин башына куюп аткан кезде текшересиңер. Мындай биз жуунуп аткан болобуз, бирок буздак сууңар кетип аткан болот. Башың тоңуп калган болот. Эже мындай бир аз ысыгыраак десең, ысык өткөзүп башыңды бышырып таштайт. Анан суунун температурасы нормальный болгондо башыбыз жуулуп бүтүп калат да. Ошол жерден гайморит менен чыгып кетип калабыз анан. Бирок чындыгында туура. Ошо мен башыман көп өтөт элечи, мындай парикмахер ушундай го. Жакшы эле деп. Анан жаа креслосуна да мындай монтап алып туруш керек да. Бизде эңкейтип алып эле жүрүп го, тургузуп бул жөн эле турат да, для красоты. Чын эле. Бирок мындай жатып алып жүрсең, мойнуңа кирип кетет сууларчы. Ал жөн гана турат дейсиз го. Парикмахерлерге тийиштим, ал өткөндө чач алдырып атып бир эжеге тийишип койгом. Нормально жуушат негизи анан. Мен ушу силер жөнүндө айтып коеюн бир деп анан. Бизде ушундай. Мен көчө бар болуп силер жөнүндө да айттым, мисалы үчүн таңкы эфирге деп. Каналын айткан жокмун, бирок жөн эле таңкы эфирге чыгыш деген ошол. Эң сонун. Алдыдагы пландарыңыз кандай? Пландарыңыздар? Алда планым бар, байыш керек эми, аке. Пландар.
Бизде боюнча негизи эле ушул кино индустрия болсун же болбосо кыргыз именно стендап творчество, боюнча пландар өсүш керек, өнүгүш керек. Анан эмне демекчи, чоң концерт турлар менен чыккыбыз келет. Ошо пландар көп эле негизи. жаңы долбоорлорду киргизүү Жаңы мисалы. долбоорлорду киргизебиз буюрса. Балким кыргызча прожарка деп анан көчө мыкы айтып калды. Биринчи прожарканы Мирбек Атабековдон баштайбызбы деген сыяктуу кылды да. Ал байкеге сөз берип койгонбуз деп, балким ошондой да бизден күтөрсүңөр. Ал прожарка мындай түшүндүрө кетейин. Ал орустарда бар, Америкадан чыккан бир жылдызды шылдыңдамай. Бүт стендап комиктер чыгат дагы, болгон косяктарына тийишип чукуп өлө шылыңдайт, ал көтөрүп күлүп эле отура берет. Ошону Мирбек Атабековдон баштайбыз деп мыкы айтып коюптур. Балким ошол болуп каларбыз. Ошону да ойлонобуз. Бирок кыргыз эли көп даяр эмес, бирок бизде эң эмнеси жакшы, сөгүнмөй жок. Биздин кыргыз стендапта жөн гана тамаша. Уяттуу эмелер жок. Жалаң эле позитивный тамашалар да. Ата энеңер менен келип концертке отура аласыңар бизде. Уялбайсыңар да. Сизде кандай пландарыңыз бар алдыда? Азыр мен стендапта эле болуп атпаймын. Мына стендапта Бишкектеги концерттер быйылкыга болду дегендей кылып атат мыкы. Анан эми жазында болот окшойт. Анан Европада чакыруулар болуп атат буюрса. Анан эми аякка деле ким барат тактала элек. Анан эгер жүр барып келели деп калса, буюрса ошол жака барып келели деп жатабыз. Алдыда пландар деп калдык, негизи гастролго чыккан боюнча айта кетсеңиздер. Алдыда да кайсыл жактарга, коңшу мамлекеттерге болбосо Казакстан, Өзбекстан деген сыяктуу чыккан ойлор барбы? Былтыр биз Германияга барып концерт коюп келгенбиз. Германиянын 4 шаарына 10 күн жүрүп концерт коюп келгенбиз. Анан ошол жактан чакыруу түшүп атыптыр бизге. Анан буюрса ошол жак орундап калса, ноябрь айынын ичинде барып калышыбыз мүмкүн. Германияга ошондой элдердин колдоосу менен чакырылдыбы же өзүңүздөр ошол жака коелу деген максат менен бардыңыздарбы? Эми балким ал жакта дагы кыргыз мекендештерибиз болсо чакырды деген. Ал жакта деле ошо уюштуруучулар болот экен. Чакырып ырчылардан, анан ырчыларды, куудулдарды чакырып анан баарын уюштуруп берет экен, шарттарын түзүп. Ошолорду чакырып барып келип атабыз. Элдин суроосу боюнча эле болот. Эмеге комментарийге жаза беришет. Бияка качан келесиңер, бизге качан келесиңер. Бирок деп туруп барсаң ошол жазган киши келбей коет концертке. Өзү жазып кой, өзү жокпу. Кайсыл областка барайын деген оюңуздар бар эми алдыда? Азыр көлгө барабыз го дейм, кышында лыжа убагында. Былтыр да ошол жерден башталган гастрол. Анан быйыл деле ошо мына жакында эле Ош Жалбатка барып келдик. Элдер сонун кабыл алды. Ош Жалбат өнүгүп атыптыр. Аяктан да тамашалап койдум. Силер укмуш өнүгүп атыпсыздар. Неге Бишкек менен Москвага кетип кала бересиңер деген тамаша болду. Аябай чынныгы, аябай өнүгүп атыптыр. Арзандуулук сонун экен аяк. Мага жакты Ош менен Жалбат. Тамагы да кенен меймандос эле. Берекелүү шаар. Аябай сонун жыргап келдик. Ала таза. Эң сонун. Негизи эле элди күлдүрүү оңой деп ойлошот да, бирок бул оор жанрлардын бири. Анан силердин тамашаларыңыздардан өздөрүн таанып калган адамдар таанып калып айткандар болобу? Мисалы силердин тамаша жана эле айтып кетпедиңиз парикмахер тууралуу. Мени тамашаңа салып коесуң деп сөзүңүздү бөлдүм. Жок, алардын мындай эмес. Баягы мындай болду. Мен 90-жылдагы балдар жөнүндө тамашалап кеткем. 90-жылдагы балдарга витамин жетпей алган, сакал өспөйт. Анан 90-жылдагы балдар арзан коляскага да чоңойгонбуз деген сыяктууларды айтып, анан бир топ бар экен, тең туштар, аяштар. Өздөрү мен видеомду WhatsApp'тан бири-бирине жөнөтүшүп, биз жөнүндө айттыр, даана биз жөнүндө деп. Анан мен эменди айткам, азыр эркектер лох болуп бартабыз. Кимдин аялы менен кимдин аялы катышса ошолор менен сүйлөшүп калдык деген эменди айткам да. Ошол тамашаларымда ошол 90-жылдагы балдар, аяштар бири-бирине жөнөтүп, анан алар той берет, ошо той баласына. Анан келе ушул баланы тамада кылабыз деп мени атайын чакырышып ошол жерге. Мындайча айтканда жыргашты да, мындай да. Баягы тамашалар менен алып барып алар менен өлө бийлеп жыргап, ошо тойлордун сону алып барып бердик. Ошол сыяктуу кылып чыксак, сени көрүп атабыз, сенин тамашаң жакты деп бизди тоюбузду алып барып бер дегендер да. Тамадалык менен дагы. Мен өзүм ал тамадалык менен иштейм. Тойдобуз. Өзүңүздүн юморлоруңузду, тамашаларыңызды айтып бересизби ошол учурда? Же жөн гана алып? Бул стендап жанры мына Бакыбай деле билет, ушу ресторанга барып мындай айтып берип атсаң, элдер монтип тамак ичип аткан болот, чай ичип аткан болот, анан көңүл бурбайт да. Ошон үчүн биз аякка көп чыгара бербейбиз. Буну биз өзүбүздүн сахнабыз бар, элдер бизди келип тамашабызды көрсүн деп. Тойдо биз кадимгидей тамадалык эле кызматтабыз. Бирок арасынан импровизация чыкса, элге акырын чыгарып кете беребиз, байлап. Ошентип. Атайын стендап койбойбуз да. Биздин көрүүчүлөр дагы тамаша сурап атыптыр, сиздерди көрүп жаткан тамаша айтып берсин деп.
сиздерден болсун анда. Болду го, акча төлөшсүн да чынбы? Эми банкка акча сал, анан биз айтып берели. Келиңиздер эми. Тамаша, сиз айтып коюңуз бизде. Сиз көбүрөөк аз сүйлөп тамаша эле айтат окшойсуз. Сизден көбүрөөк сурайт окшойбуз. Ачыш оор негизи мындай сүйлөшүш бул киши менен. Тамаша, кандай тамаша бар. Биринчи жолу кыргыз стендапка келгенде бир кыска монолог жазгам, ошондон айтып берейин. Мындай баштаган: ассаламу алейкум. Көптөн бери эл алдына чыга элек болгонго бир аз сүрдөп жатам. Буга чейин акыркы жолу эл алдына чыкканым 10 класста доскага чыккам деген сыяктуу да. Баракелде сон. Дагы да тамашаңыздар болсо келиңиз. Сизден болсун эми. Кечээ күнү айтып кеткем. Мо iPhone көтөргөндөр сиздерге кайрылуу. Неге силер лөллөрдө эле зарядник издеп жүрөсүздөр вечно элечи? Проблема го телефондоруңар. Зарядник бар деп. Зарядниңер болсо тиги официант кыйнайсыңар. Точка бар, сай кой. iPhone көтөргөндөр бар ошондой. Анан эме? Тамашаңыз сөзүңүздү бөлөйүн, чындыгында мага эле айтылгандай болду азыркы. Мына өзүңүз таап атасыз да. Ушундай көчө залга жакты бул. Эмнеге iPhone көтөргөндөр? Мен муну Бирок чындыгында эле факт. Анан бир неме бар. Тиги менин аялым атам өкө окшош. Тиги атам үйдө иштебей алган холодильникти ыргытып ийбей ичине машинанын запчастарын сактайт. Аялым болсо тескериси иштеп аткан холодильниктин морозилкасынын ичине кереги жок оокаттын баарын сактайт. Этке орун жок го, эт жок деп эле дей беришет аялдар. Анан холодильник морозилкасын аялдар эмнени сакпайт? Койдун майынын бир 36 түрү бар ар кайсы пакеттерде. Өмүрү желбейт, жөн эле жатып берет том. Капустанын жарымы, камырлар, врач жазып берген свечадан бери бар го деп көчө айттым. Эң сонун жана кино боюнча сүйлөшүп калдык, анан кийин терс карман депчи. Негизи терс кармандын ролунда сизге сунуш түшсө ойноп бересиз? Ойной беребиз, любой ролго даярбыз. Бирок режиссерлор көрүлө сиздин алды бетиңиз терс карманга окшобойт экен дешет. Бирок чындыгында эле сизди көргөндө тамаша тоор эзибизге түшөт. Ошондой да. Дагы алдыдагы кандай чыгармачылыктан тышкары кандай пландарыңыздар бар, мисалы айтып өтсөңүз? Чыгармачылыктан сырткары эми үй бүлө да. Менде үй бүлө, Баку айкеге үйлөнүш керек. Баку айке. Бияктын планы аспакка үйлөнүш керек эле окшойт, башка план эле жок да. Ошолдон анан калганы күнүмдүк убакытта жолуна түшүп калган. Ошол жол менен эле кетип бартабыз. Буга чейин негизи сиз ошондо биринчи жолу интервью берип жатасыз, же буга чейин башка телеканалдарда болсун, же болбосо YouTube каналдарга интервью бергенсизби? Эң көп эле бердик Азаттык. КТРге барганбыз жаңы жылдык эфирге. Радиого. Баку айке опытныйраак экен мага караганда. Мен го биринчи жолу бет шишип көп турган кезде келип турбайбыз силерге. Сиз негизи жубайыңыз тууралуу да көп тамашалап каласыз, ошол учурда таарынбайбы? Аны мага жубайым жазып берет да. Өзү жазып берет. Биз үйдө келинчегим экөөбүз чай ичип атып, ушу мындай КВНчилердин сөздөрү бар, шутки разгоняем деп коебуз. Отуруп алып эле ар кайсы идеяны ыртып беребиз. Анан ал монтип айтпайсың деген. Ал менин жубайым жөнүндө эмес. Бизде, кстати, ушуну айта кетейин. Ар бир тамаша элдин арасында болгон окуяны биз өзүбүзгө байлап айтабыз да. Мисалы үчүн башка аялдарды, башка үй бүлөдөн көрүп туруп, могу аялдын момундай косяктары бар экен деп туруп анан жубайыма байлап коем да мен. Анткени эл таарынбайт. Негизи бирөөнү шылыңдайм десең, өзүңдү шылыңдасаң, ошондо эл өзүн көрөт. Анан ошентип мен жубайыма шылыңдап коем. Бирөөнүн ата энесин көрүп, бир эмелердин косяктарын көрүп калсак, мен өзүм ата энеми ойлоп коем, атам ушундай же апам ушундай деп. Ошондо элге өтөт. Анан чыгып алып эле бирөөнүн ата энеси момундай экен десең, ал эл күлбөйт. Эмнеге бул чыгып алып бирөөнү шылыңдап атат дейт да. Ошон үчүн биз өзүбүздү шылыңдасак, эл өзүн көрүп туруп анан күлөт да. Негизи буга чейин тамашоодо да жүргөнсүзбү? Жүргөм, политех командасы менен. Бирок мен көп ойногон жокмун. Ал убакта акча тартыш болуп мен жумушка кетип калгам, балдар калып калган ошойдон. Андан ары элемне дейт долбоор болуп эле балдар өсүп кетишти. Мен анан кийин кайра кайтып келдим да, жумушумду коюп алып. Азыр көбүнчө көрмадарыңыз сизди кино жактан көбүрөөк тааныйбы, же болбосо ошол кыргыз стендап боюнча тааныйбы? Эки жактан болуп калды. Кино жактан кичинекей балдар көп тааныйт. Стендаптан болсо улуулар жалаң, чоңдор. Эң сонун. Дагы да негизи тамаша сураналы дегенбиз. Бүгүн сиздер менен көбүнчө тамаша суранабызбы деп отурганбыз. Тамаша айтып берсек уже Баку айке дагы калды. Элге көбүрөөк кайсыл тамашаңыздар көбүрөөк жаккан, мисалы TikTok булактарынан болсун? Сиздики кайсы? Сиздики бүт элеби? Меники. Жа 1000ге чейин санаганда айтып коюңуз да.
Сиз көбүрөөк ачыла албагангабы бир аз азыр? Айтпайм, Акыбайке көп сүйлөшпөйт. Бир жака барсак, гастролдоп барсак, отелде ойго жатсак деле сүйлөшпөйбүз деп өзү жарып аткан. Да бир тамаша айтып коеюн. Биз чукулда эле Германияга барып келдик, концерт коюп. Германияга биринчи жолу бардым. Негизи биздин туугандардан Германияга барган мен экинчи адам болдум. Мага чейин 45-жыл тайтам барыптыр деген сыяктуу тамаша болчу да. Чын эле бирок. Сизден дагы тамаша сурайлы. Сиздики элге көбүрөөк өтүп жатат эмнеге? Эмне? Бул жактан сурап атышат. Планшетке жазып атышабыз сизге. Бул жактан бизде деген түз эфир болгондугуна байланыштуу элдер сурап жатышат. Биз ал үчүн азыркы жаш келиндер аябай өтө каприздүү болуп келатышат. Кичинекей баласы төрөлсө эле 80 000 сомго коляска сатып беришет экен. Бул 80 000ге эмне деген шумдук? Биз кичинекей кезде 90-жылдагылар. Биз жаткан коляскага азыркыга чейин дордойдо эжелер чай сатып жүрүшөт да. Ошол коляскалар азыр жумасына 80 000 таап коет. Дагы эле жанагындай термос бүчүктүү болуп бышык коляскада жатканбыз. Азыркы 80 000 коляска эмне? Үстүнө 15 000 кошсоң ошол матис келбейби чынбы? Ошого үй бүлөбүз менен чогуу отуруп алып матисиң өчүп калса коляскада сүйрөп кетсең болот, жепчиңдин башына. Бирок чындыгында эле жашоодогу эле болуп жаткан нерселерди тамаша катары элдерге жеткизет экенсиздер, э? Ошону мен карап коляска жөнүндө да тамашалагам. Чын эле азыр коляскаларды 90 000ге алдым деп өтө сүйлөшүп атышат. Аяштар. Байкуш күйөөлөрү кыйналып иштеп жүрөт, бирок аялдар "Эмне бул колясканы 90 000ге алыптыр" деп. Кичинекей баланы түшүнбөйт да деп. Дей берем, бирок жашоо шүгүр ал, элдин өзүнчөлүктүгү анан азыр башташчы эле бул эмне бизди көрө албай атат дейт, бул шүгүр баары жакшы. Биз баягы кичинекей кезде жаткан коляскалар чын эле байкуштар. Ооба. Эме эле го. Мындай коляска кылып калса дальше зым менен байлап атып дальше мындай 5 бала төрөлсө 5-өө да тең чыдап берчү эле го, аягында чүпүрөгү айрылып эмне. Чындыгында. Ошондой коляскада чоңойгонбуз биз. Анан негизи жашоодогу мындай болуп жаткан көйгөйлөрдү ушул тамаша аркылуу элге жеткиребиз деген оюңуздар барбы? Негизи ошол да стен. Болуп жаткан көйгөйдү эле элге жеткирип атабыз. Башка фантастика жок бизде. Анан бирок бир нерсе бар, көп политикага кирбейбиз да. Политика аркылуу күлдүргөн бул уже юмор эмес, ал уже башка нерсе. Өзүнчө бир маселе болуп кетет. Ал оңой да, политиканы шылыңдап алып эле тигинчилигине күлдүрүп коюш, ал оп-оңой эле нерсе. Ошон үчүн биз андан көрөк элдин арасында жүргөн, карапайым элдин жашоосун көрсөткөнгө аракет кылабыз. Эң сонун. Анда эмесе биздин убакыт дагы өзүнүн угуна келип жетти. Сиздерге дагы эркин микрофон берели, кыргыз элине өзүңүздөрдүн сөзүңүздөр болсо айтып өтүңүздөр. Сизден баштап. Учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз стендаптын көрүүчүлөрүнө салам. Барыңыздарга рахмат. Сиздердей колдоочулар бар кезде кыргыз стендаптын келечеги кең болот деп ойлойбуз. Барыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу кыргыз эли, баарыңарга ден соолук, күз келди, грипп жүрүп атат, өзүңөрдү жакшы карагыла, биримдиктүү бололу. Ушинтип эле жашообуз жалаң күлкү менен эле коштолуп турсун. Биздин концерттерге келип тургула. Анда эмесе биздин сунушубузду кабыл алып келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздерге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ал эми биздин бүгүнкү студиябыздын төрүндө кыргыз стендап алгачкы тамаша жаратуучуларынын катышуучулары Улукбек Төлөмушев жана ошондой эле Бактияр Тынаев агайыбыз болду. Чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен жагымдуу чыгармадан кийин кайрадан эфирден көрүшөбүз.